Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде Кыргыз-Түрк Манас университети менен биргеликте экинчи эл аралык Манас педагогикалык изилдөөлөр конгресси болуп өттү. Иш-чарага окуу жайдын ректору Бекмырза Зулуев, тарых илимдеринин доктору Балтагул Нурунбетов, Кыргыз-Түрк Манас университетинин педагогика бөлүмүнүн профессору Ахматали Алимбеков баштаган белгилүү профессорлор, илим изилдөөчүлөр жана жоштордун окутуучулары, студенттери катышты. Саамалыктын ачылуу аземинде алгач коноктор куттуктоо сөздөрүн сүйлөштү. Аны улай конгресс пленардык жыйын менен коштолду. Мен ойлойм, бул конгресс Кудай кааласа бир түбөлүктүү болуп, Кыргызстаныбыздагы өзгөчө педагогикалык билим берүүнүн күнгөй тескелери жөнүндө, педагогикалык билим берүүдөгү өзгөчөлүктөр, айрыкча мына бүгүнкү конгресстеги программаны карасаңыздар, ушул билим берүүлөрдөгү көп көйгөйлөр, өзгөчө жаккан жери ошол тарбиялык иштерге дагы көп багыт жасалгандыгы менен айырмаланып турат. Сингапурдун методу, Япондун методу, батыш өлкөлөрдүн методу деп айтып атабыз. Бул боюнча да өтө көп пикирге кайчы пикирлер көп айтылса керек. Бүгүн ошону тартынбай баардыгы жакшы бир ой пикирлерди айтып, мына конгресс ишине салым кошот деп ишенем. Бул конгресс биринчиси Ысык көл мамлекеттик университетинде өткөн, азыр экинчиси мына биздин Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде өтүп атат. Педагогикалык деп аталгандыктан биздин педагогикалык адистикке басым жасалып жатат. Айрыкча бул конференцияда педагогикага ылайыктуу болгон илимий макалалар талкууланып жатат. Пленардык отурумда педагогика илимдеринин доктору профессор Абакир Мамытов мектептик жалпы билим берүүнүн мазмунун долбоорлоо, Кыргызстандагы абалы жана келечеги жана педагогика илимдеринин кандидаты доцент Капыр Мадаминов студенттердин өз алдынча таанып билүү ишмердүүлүгүн уюштурууда АЭМди колдонуунун мааниси аталышында өз докладдарын окуду. Мен айтар элем, биз жылда эмес, мазмундук өзгөрүүнү көбүрөөк ойлонсок, эмнеге окутабыз, кандай максатка жетебиз деген маселенин тегерегинде ой жүгүртүү, ошонун тегерегинде пикир алышуу маанилүү деп эсептейбиз. Анда жооп берейин дедим. Угасыңарбы дедим. Угабыз деди. Внимание, мына шул жери силерге да керек. Угуңуздар. Мамлекеттик кызматка барбайсыз деп атасыз. Мен эң жогорку мамлекеттик кызматтамын. Мен мугалиммин деди. Аны улай профессор Ахматали Алимбековдун көркөм чыгармаларда мугалимдик кесиптин көп кырдуу өзгөчөлүктөрүнүн чагылдырылышы жана Инабат Таменованын бала тарбиялоодо үй-бүлөлүк баарлашуунун ролу деген темадагы баяндамалары жасалды. Жыйындын соңунда бир канча суроолор талкууланып, активдүү катышкан студенттерге белектер берилди. Дагы бир өзгөчөлүгү, мен ушу конгресске баяндама жасаган окумуштуулар гана эмес, ушул окуу жайдын студенттеринин катышып жаткандыгы өзү дагы өтө көп студенттер. Мына азыр профессор Абакир Мамытов, Ахматалы Алимбеков жана башка окумуштуулардын мазмундуу илимий баяндамаларын угуп, анан азыркы болочок мугалимдерибиз илимий жактан сугарылып дагы бир жолу педагогикага шыктанып калгандыгы бүгүнкүдөй иш-чаранын өтө мындай зарылдыгы, тууралыгы болуп эсептелет деп ойлойм. Отурум жагымдуу атмосферада өтүп, катышуучулар окутуп тарбиялоодо, илим изилдөөдө мындан арыда кызматташууну бекемдөөнүн зарылдыгын баса белгилешип, иш-чара ары карай секциялык иштерге бөлүнүү менен уланды. Аталган конгресске Кыргызстан, Түркия, Казакстан, Өзбекстан сыяктуу 4 өлкөдөн илим изилдөөчүлөр катышып, алардын докладдары офлайн жана онлайн форматта сунушталып, жалпысынан 60тан ашык макала келип түшкөн. Башка мамлекеттерди кошкондо 4 мамлекеттен өкүлдөр катышып отурушат. Алар дагы өздөрүнүн баяндамалары менен, макалалары менен ошол конференцияны да чыгып сүйлөшөт, ой бөлүшөт. Бүгүн ошол көркөм адабияттагы мугалим деген темада өзүмдүн көп жылдык изилдөөлөрдүн негизинде ошол баяндама жасадым. Анткени бул турмушту изилдеген бир эле педагогика эмес, жазуучулар адабияттагы турмушту аңдап изилдейт, жакшы жаманын ажыратат,
баалуулуктарын ортого чыгарат адабияттагы. Мына ошол көркөм адабиятта дагы бүгүнкү мугалим үйрөнө турган, бүгүнкү мугалимге бир өрнөк боло турган, сабак боло турган көптөгөн образдар бар. Мына ошол образдарды боюнча бир баяндама жасадым. Белгилей кетсек, Саамалык Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата түрк дүйнөсүнүн, анын ичинде Кыргызстандын билим берүү чөйрөсүндөгү илимий изилдөөлөр, практикалык тажрыйбалар, проблемаларды ортого коюу, талкуулоо жана сунуштарды иштеп чыгуу максатында уюштурулду. Айданек Сагынбек кызы, Эрнст Жаныбеков, Ошомпу жаңылыктары.